Кыргыз-Нефтегаз ачык акционердик коому мамлекеттик мүлк фонду карайт. 85% мамлекеттик мүлк болуп саналат. Биздин ишканада 2650 киши эмгектенет. Бизден баягы 4 управлениябыз бар. Бир нефтини иштетүүчү заводубуз бар. Ал завод Жалал Абад шаарында жайгашкан. Жалпысынан ошол нефть иштетүүчү заводдогу жамаат менен бириккенде 2650 киши бүгүнкү күндө эмгектенет. Жалпысынан биздин республиканын ички потребности 1 миллион 300 000 тонна деп эсептелинет. Ошонун пайыздык эсеп менен алганыбызда бир 5-6%ын ушу биздин ишкана аркылуу камсыздайт. Бирок бүгүнкү күндө биз ошол өзүбүздүн энергия безопасности деген түшүнүк бар. Ошону алып караганда азыр ошол нефтинин көлөмүн, өндүрүлгөн нефтинин көлөмүн көбөйтүүнүн аракетин көрүп атабыз. Кудай буюрса 22-жылдын жыйынтыгы менен 200 000 кем эмес, 200 000 тоннадан кем эмес нефть өндүрөбүз деп иштеп жатабыз. Анан кийинки биз 3 жылдык план бекитип алганбыз өзүбүзгө. 2025-жылдын жыйынтыгы менен жалпысынан 500 000 тоннага чыгарайлы деген план үстүнөн иштеп атабыз. Эгерде биз ошол 500 000 тонна нефтини өзүбүздүн күчүбүз менен өндүргөн болсок, республикабыздын бир 30%-ын керектелүүчү күйүүчү, майлоочу заттардын бир 30%-ын биз өзүбүз камсыздаганга болот. Бүгүнкү күндө бизде 11 месторождение бар. Ошол 11 месторождениядан биз Кудай буюрса 22-жылдын жыйынтыгы менен 200 000 тоннадан кем эмес нефть өндүрөбүз деген ишеничтебиз. Биздин карамагыбызда Жалал Абад шаарында жайгашкан Кыргыз Petroleum Company деген нефтини иштетүүчү заводубуз бар. Бул завод 100% Кыргыз-Нефтегаздын балансында. Бирок бүгүнкү күндө ал завод 3 эле вид продукцияны чыгарат. Бул бензин I-80 маркасындагы бензин, дистопливо и мазут чыгарат. Ошол өндүрүлгөн нефтинин 55% мазут болуп калып атат да, көпчүлүк пайызычы, жарымынан көбү мазут болуп калып атат. Эми азыр биз ЭАЭКтин талаптарына ылайык биздин республикада Евро 4, Евро 5 стандарт, К4, К5 стандартындагы күйүүчү, майлоочу заттарды биз өндүрүп, ошону иштетишибиз керек да. Бирок биздин азыркы завод андай эмес, эски технологиялар менен салынып калган. Бүгүнкү күндө ошол заводдун модернизациясы боюнча чоң иш жүрүп атат. Биз ал тех заданияларды бердик. Компаниялар бизге өздөрүнүн сунуштарын берип атат. Бүгүнкү күндө 2 компания өзүнүн сунушун берди. Кудай буюрса ошол заводду дагы жаңылап, жаңы заводду салып ала турган болсок, биздин өндүргөн нефтинин 95% ушул светлый вид продукции деп коет. Мазут эмес, бул бензин, дизель. 95-нчи бар. Биз азыр I-80 эле чыгат. 92, 95-нчи Евро 4, Евро 5 дизель чыгып баштайт. Ошонун негизинде биринчиден баягы кирешенин көлөмү көбөйөт. Экинчиден мен башында айтып кетпедимби, 1 миллион 300 000 тонна светлый бензин, дизель, светлый вид продукция болот да. Ошонун дагы пайызын азайтып, биз баягы өзүбүздүн ички өзүбүздө өндүрүлгөн нефтин эсебинен жапканы мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Быйыл Кудай буюрса ушул баягы узкопрофильный специалисттерди даярдоо максатында, нефтяниктерди, буровиктерди, геологдорду даярдоо максатында азыр Казань шаарында жайгашкан ушул нефтегазовый институт менен азыр меморандум түзүп атабыз. Кудай буюрса мына жылдын жыйынтыгы 2022-жылдын абитуриенттерине биз өзүбүз каржылап, жакшы окуган, артыкчылык менен окуган, ушул Кочкор Ата, Нокен районунан чыккан
уул кыздарыбызды ошол жакка жөнөтүп, окутуп, стипендияларын төлөп, ушул контрактный обучение болгон болсо контракттарын төлөп, ушул профильный специалисттердин даярдоо максатында иш жүргүзүп атабыз. 4 айдын ичинде товардык өндүрүүнүн көлөмү 2 миллиард 239 миллион сомду түздү. Ал эми товарды сатуунун көлөмү 2 миллиард 88 миллион сомду түздү. Ошол эле убакта ошол сатуудан төлөнгөн мамлекеттик бюджетке төлөнгөн салыктардын көлөмү 433 миллионду түзүп атат. Соцфонддун страховой взносторунун көлөмү 88 миллион 700 миң сомду түздү. Ал эми 4 айдын жыйынтыгы менен финансылык чарбалык ишмердүүлүктүн жыйынтыгы менен 4 айдын ичинде 1 миллиард 414 миллионго баланстык киреше таптык. Ал эми таза кирешенин көлөмү 1 миллиард 273 миллион сомду түздү. Бул негизги көрсөткүчтөрүбүз бул былтыркы жылга салыштырганда абдан жогорку темпте өсүү көрсөткүчү менен белгиленип атат. Былтыркы жылга салыштырмалуу 4 айдын жыйынтыгы менен 2021 жылдын 4 айында 239 миллион сом таза киреше тапкан болсок, 2022 жылдын жыйынтыгы менен 1 миллиард 273 миллион сом таза киреше таап атабыз. Мындан сырткары биз Кочкор Ата шаардын ички инфраструктурасына көп салымдарды кошуп атабыз. Биздин структурабыздын ичинде сууну сатуу участкабыз бар. Бул сууну сатуу участкабыз шаардын бардык элин жана шаардын жакка белиндеги айылдарды суу менен, таза суу менен, ичимдик суу менен камсыздоо болуп саналат. Ошол таза суу менен камсыздоо. Адан сырткары мына участок реализация газа деп коебуз. Газды сатуу участкабыз бар. Ал болсо газды камсыздоо. Үзгүлтүксүз газды камсыздоо. Ошол эле шаардын четиндеги жакын жайгашкан айылдарды ушу газификациялоо. Ошо менен алектенишет. Мындан сырткары шаардын ичинде спорт комплексибиз бар, стадионубуз бар. Ошолордун баардыгын ушу акционердик коом тарабынан каржыланып каралып турат. Шаардын ушу инфраструктурасын өнүктүрүүгө көп салымдарды кошуп турабыз. Биздин азыр биз чийки жерден бул учурдан чийки мунай затты өндүрөбүз. Өндүргөндөн кийин биздин башкы кампабыз бар. Головной кампага жеткиребиз. Кампада бул өзүнчө технологический процесс өтөт, тазаланат нефть. Таза товарды кылгандан кийин биздин кампадан Жалал Абад заводубузга жеткирет. 60-66 чакырым тегерегиндеги алыстыкта нефттер менен жеткирип беребиз. Кошумча биздин азыр күндө центральный избаскент деп атап атабыз. Жаңы мындай мунай чыккан аймак болуп атат. Азыр георазведка боюнча 3 жерде скважиналар бургулоо иштери бүткөн. Алаш 4, Алаш 2, Алаш 3 деп ошолордун алынган нефтине карап туруп, жанынан дагы жаңы скважиналар казуу планында турабыз. Азыркы учурда ушу изилдөө иштери жүрүп атат. Ал точкалардан Кудай буйруса нефттер чыгып атат, нефт алып атабыз. Азыр өлчөө баягы режимдерин тактоо учуру болуп атат. Бул 8-чи райондогу жаңы месторождение 1047-чи куст болуп аталды. 7 станок качалка жаңы коюлду. 1047-тен 1053-ке чейин. Жаңы 5-6 күнү болуп кодго берилген. Шу азыртан скважиналар бир чекеден нефтке айланат. Экөөчө нефт болуп калды уже. Ишкананын жетекчилери тарабынан, профсоюз уюм тарабынан жумушчуларга эң жакшы шарттар түзүлүп атат. Иштегени. Жаңы техникалар келип атат, жаңы станок качалкалар келип атат. Айлыктар кошулуп атат. Булам жакшы шарттар түзүлүп атат.
Кочкартан өзүндө 4 автоколонна бар. Андан бөлөк Лейлек районунда дагы бир автоколонна бар. Сузак районунда Чаңгырташ участкасында дагы бир автоколонна бар. Ошону менен бирге оңдоо устаканабыз бар. Бул жерде биздин жумушубуз бөлүмдөрдөн келген буйрутмалардын негизинде ошолорго техникаларды бөлүп чыгарып беребиз. Бул жерде эми өзүңөр көрүп тургандай спецтехникалар көп. Ошол спецтехникалар баары буйрутмасы менен ошол промыслага чыгып өздөрүнүн ишин аткарып келет. Биздин бюджетте каралган эле 40 единица техника. Андан 32си келди 21 жылы. Быйылкы 22 жылга дагы 65 единица техника каралган. Андан азыр 9 келди бүгүнгө. Калгандары дагы тендерге берилген. Вакытта ташыйбыз рабочыларды, промысларга жеткизебиз да рабочыларды. Бир трек сменга да болот, бир күндө 3 жолу ошо рабочыларды алмаштырып турабыз. 8 саатта ошо промысларга чыгып, рабочыларды алмаштырып келебиз. Ишке барып, ишке алып келебиз, иштен алып келебиз аларды. Ошо ишибиз жакшы, Кудай кааласа, Кудайга шүгүр. Мынакей техникаларыбыз баары жаңы. Жаңы мына быйылкы жылы келди мына жаңы автобустар. Гаражыбыз баары жаңыланып, жаңы техникалар менен толду, Кудай кааласа. Пландар толуп ашыгы менен аткарылып атат. План көбөйгөн сайын техникалар ham жаңы техникалар көбүрөөк келип атат мынакей. Былтыркы жылы канча техника келди, быйыл дагы ошончо техника келди мынакей. Кыргыз-Нефтегаздан быйыл мага элдерди жакшы эс алуу үчүн 3 миллион бөлүп берди. Биз профсоюздун өзүнөн эле 1,5 миллион чыгарып атабыз. 4,5 миллионго биз ушу жакшы шартта эс алып келүү үчүн Көлдөн, Жалал Абадтан жана башка жерлерден путевкаларды караштырып алып атабыз. Заманбап путевкаларды жакшы курорттордон алып атабыз. Ошого негизи биздин Кыргыз-Нефтегаздын өзүндө ушу Ысык көл өрөөнүндө пансионатыбыз жок. Ошого быйыл жакшы басым жасап, мына акча бөлүп быйыл алып куруп берейин деп атат, жер алып. Кудай кааласа эмки жылы биз ойлойм өзүбүздүн пансионатка гана барып эс алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Проблема 3 Кыргыз-Нефтегаздын 3 садиги бар, жетишсиз. Садик боюнча дагы азыр мындай план түзүп атабыз. Эгер кокус болуп калса, биз садик куруп берейин деп атат. Анан ошо Кыргыз-Нефтегазга караштуу профакториябыз бар. 50 адам ушул профакторияда эс алышат. Бекер, бардыгы бекер, лечение алат. Аябай санаторияда эле кылып койгонбуз, көп нерселери бар. Ошол профакторияны мына азыр эртеңки күнү жаап, толук капитальный ремонттон өткөзүп бергенге уже башталды иш. Кудай кааласа 2 айдын ичинде профакториябыз капремонттон өтөт. Андан сырткары бизде 300 орунду лагерибиз бар, Арстанбапта жайгашкан. Ошол Арстанбапта жайгашкан лагерди мына быйыл 50% 10 коттедж куруп берем деп атат, 30 орунда. Ошондо бузбай туруп, 4 эле коттеджди бузуп, быйыл 200 бала эс алдырабыз. Зато эмки жылы 300 кошулат. Наркы жылы дагы калганын бузуп, 9 коттедж куруп берсе, 300 орунду коттеджибиз где-то 550